بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Мешітке келгенде ең жақсы байланыш Аллах Тағаламен байланыш. Телефондарды өчіріп қоялы. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم Hucurat Suresi 12. ayet. Ya eyyühellezine amenu O Allah'ın barlığına bilge iman keltirgen bendeler İctenibu saktangıla kesiran minaz zanni köp gümönden Biröylörge kümen sanavdan saktangıla İnne ba'za zanni ism Elbette kebir gümönder öte çoğun günü Ve la tecessesu Biriңдин артыңдан бириң аңдыба. Вала яғтаб баъдукум баъда. Бириңди бириң гыйбат кылба. Бириңдин артыңдан бириң жамандап жаман сөз сүйлөбө. Айюхиббу ахадукум ан яъкула лахма ахих. Силердин бирөөңөр бир тууганыңдын этин жегенди жактырабы, жакшы көрөбү? Мейтан өлүп калган кезде. Араңардан бирөө бир мусулман бир тууганың өлгөн кезде анын этин жегенди каалайбы? Факарихтуму. Аны жаман көрөсүңөр, бул жийиркене турган нерсе. Кандай боло турган болсо, фаттакуллах, Алладан корккула. Инналлаха таввабун рахим. Аллах тоболорду кабыл кылуучу мээримдүү зат. Ким бирөөдүн этин жеген болсо, гыйбат кылган болсо, бирөөдүн артынан аңдыган болсо, жаратканга жалбарып тооба кылсын. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн Аллах табарака ва таала бизди күмөндөрдөн сактангыла, гыйбаттан сактангыла, бирөөдү аңдыгандан сактангыла дейт. Себеп ар бир оозубуздан чыккан тыбыш сөз Аллах Тааланын астында жазылып турат. Куранда Аллах айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид." Оозуңардан кандай сөз чыкпасын, кандай тыбыш чыкпасын, аны рақиб, соопту жазган периште, атид, күнөөнү жазган периштелер жазып турат. Жараткан Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 24 аятында мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم قيامتта күбөлүк өтөт. Аларга карама каршы болуп, ар бир инсанга каршы болуп күбөлүк өтөт. Алсинатухум тилдери. Сен муну сүйлөдүң. Ва айдихим колдорун күбөлүк өтөт. Бирөөдүн акын жедиң, тараздан алдадың, бирөөдүн көзүн көгөрттүң, бирөөдүн малы мүлкүн алдың. Ва аржулухум адамдардын буттары да күбөлүк өтөт. Мен тияка бастың, бияка бастың, ага бардың, муга бардың. Бима кану я'малун ар бир кылган кылык жоругуң, амалыңа тилдериң, колдоруң, көздөрүң бардык динин күбөлүк өтөт. Урматтуу мусулман бир тууган, сөз өтө оор аманат. Аллах берген эң улуу нематтардан бирөөсү тил. Бирок тилдин жараткан Аллах Тааланын астында жоопкерчилиги өтө чоң. Сөздүн мактоого татыктуу болгон жакшы сөз бар, жаман сөз бар. Жакшы сөз, эгер тилди Аллах берген болсо, туура жолго башкаларды чакыр, насаат кыл, жакшы сөз сүйлө. Тилиң менен бирөөлөрдү жаман жолдон тый, туура эмес жолдон тоскун. Же бир илим берген, хадис баянында Куран, ата-энеңе жакшы сөз сүйлө, балдарыңа жакшы тарбия бер. Же Аллахны зикр кыл, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар. Бул жогоруда айтылгандан башкасы баары керексиз, пайдасыз. Кыяматта өкүнүүгө алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир салават.
An Abi Sa'id al-Khudri radıyallahu anhu. Abi Sa'id al-Khudri'den Allah Teala razı olsun. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam mınday dedi. İza asbah ibn Adam fe innel a'da kulliha tukaffiru lisan. Ertemenen taң atқан кезде бардық мүчелер, insandың бардық мүчелері, денелері, азалары арызданат тілге. Тілге мындай дейді: "Фатақул иттақиллаха фина." Қолың, көзің, құлағың Құдайдан қорққын, бізді азап қалып барып қойбы. "Фа иннама нахну бик." Ей тіл, біз сенің артыңдамыз. "Фа ин истақамта истақамна." Егер сен түз болсаң, біз түз боламыз. "Ва ин и'важажта а'важна." "Ва ин и'важажта а'важна." Егер сен қишайсаң, біз де қишайдық дейді. Урматтуу мусулман бир туган, эрте менен уйкудан турган кезиңизде бардык мүчө денелериңиз тилге кайрылып, сактангын, Кудайдан корккун, биз сенин артыңдабыз. Егер сен түз болсоң, биз түз болобуз. Сен кыйшайсаң, биз кыйшайбыз. Бизди бир азапка дуушар кылбагын дейт. Тилим бар деп ар нерсени сүйлөй бериш керек, урматтуу мусулман бир туган. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсын, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ла ягтаб ба'дукум ба'да" Куранда бириңди бириң гыйбат кылба деди. Гыйбат деген эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Кала атадруна мал гыйба?" Сахабалардан сурады: "Гыйбат эмне экенин билесиңерби?" деди. Пайгамбар өзүнүн жора жолдошторунан "Гыйбат эмне экенин билесиңерби?" деп сурады. Қалу Аллаху ва расулуху алам. Сахабалар қарап білеміз дебестен, пайғамбарға қарап Аллаху ва расулуху алам. Аллах жана пайғамбар бізден көрө жақшырақ билүүчү. Гыйбат эмне экенин Аллах жана пайғамбар билүүчүрөөк деді. Кала пайғамбар айтты: "Көрүңүз, урматтуу мусулман бир туган, гыйбат деген эмне экенин билгиңиз келсе, зикрука ахака бима якрах." Бир мусулман бир туганыңды, диндешиңдин жаман көргөн нерсе менен аны эскерүү. Бетине айта албаган, эгер бетине айтсаң капа боло турган нерсени, бетине айтсаң жаман көрө турган нерсени анын жогунда айтсаң, паланчы андай экен, паланчы мустай экен, пустанчы мындай экен деп, ал жок кезинде ал жаман көргөн нерсе менен эскерүүң, бул гыйбат болот. Кыйыл сахабалар муну уккандан кийин пайгамбар айтты: "Гыйбат деген бир диндеш, мусулман бир тууганыңды жок кезинде ага жагымсыз сөз менен эскерүү" дегенде, "Афараайта ин кана фи ахи ма aqul?" "Я Расулаллах, мен айткан мүнөз, мен айткан сыпат ошол адамда болсочу" деди. Мен айткан мүнөз, мен айткан сыпат ошол адамда болсо, ал жогунда мен айтсам кандай болот деди. Кала пайгамбар: "Ин кана фихи ма тaqul faqad igtabtahu." Эгер сен айткан сыпат, сен айткан мүнөз ошол адамда болсо, ал жогунда айтсаң, сен гыйбат кылдың, аны жамандадың деди. "Ва иллам yakun фих", эгер анда ошондой сыпаты болбосо, ошондой мүнөзү болбосо, faqad bahtahu, анда курдомат кылдың сен. Бизде кээде отуруп алып, урматтуу мусулман бир туган, тамак аш жеген кезде бүгүн салаттын ордуна, башканын ордуна гыйбат болбостон тамак да өтпөйт. Ар бир отурган кезде гыйбатта бүгүн эркектер аялдардан өтүп кетти. Дасторкондо отурабы, кайсы жерде болбосун, ар бир чогулушта бир мусулмандын этин жеш менен. Алек. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган, урматтуу мусулман бир туган. Бирок гыйбат деген кезде, урматтуу мусулман бир туган, отуруп алып паланчы андай экен, пустанчы мындай экен, эми кебир айтат: "Эми гыйбат болбосун, сыпатын айтып коюп атам да" дейт. Сен ошентип жараттыңбы? Өзүнө жол издеп, эми гыйбат болбосун, ушагайың болбосун, эми анын сыпатын айтып коюп жатам дейт. Ошо бар нерсени айтсаң гыйбат кылган болосуң. Жок нерсени айткан ал курдомоттук болот, ал андан да жаманыраак нерсе. Тилиң менен айтышың мүмкүн. Же болбосо бүгүн массалык маалымат каражаттар аркылуу, интернет болобу, сайттар ва башкаларга жазууң да бул гыйбаттан да эң жаман нерселер. Же болбосо ишарат кылып коесуң мүмкүн. Көзүң менен акырын көрсөтүп шылдыңдап, же колуң менен көрсөтүп шылдыңдап, ар түрдүү
кайсы жол менен болбосун же сүрөткө тартып коюп коесуңбу? Булардын бардыгы ушу жараткан Аллах Таала кереметти Куранда эскерткен: "Ла ягтаб ба'дукум ба'да", бириңди бириң гыйбат кылбагын. Гыйбат кылган адам эмелестет, өзүңдүн бир тууганың. Өлүп калган кезде этини жейсиңби? Этини жеш оякта турсун. Кээ бирлер сөөктү жууганга киргенден, жаназадан алдын өлүп калган адамды жууштан жийиркенет. Ошонун жанына кире албайт. Ал эми элестеткин, ошо өлгөн адамдын этин кесип алып жеп атканың ошол адамды гыйбат кылган менен тең. Чымын сыяктуу, чымын кайсы жерге конот? Чымын кайсы жерде нажасат болсун, таштанды болсун, ошол жерге конуп алып, ошол жерден бир нерсени алат. Сен чымын сыяктуу болбогун. Мусулман бал арыдай болуп, гүлдөргө конуп, ошо гүлдөн эң жакшы нерсе, жыттуу гүлдөрдөн, жыпар гүлдөрдөн шыпа болгон балдарды алып адамдарга бал тартуулаш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, ишенип коюң. Инсан тилине чыкмайынча, тилиңе чыга албасаң, тилиңди өзүң каалагандай иштете албасаң, башка нерсени аткара албайсың. Тилиңди Аллахнын зикри менен, Аллах Таала жолуна даават, үгүт, насаат менен, Аллахнын китебин окуу менен, пайгамбардын сүннөтүн, хадистерин айтуу менен, сахабалардын өмүр баяны, улууларды жакшылык менен эскерүү менен. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллахны зикир кылуу, пайгамбарды зикир кылуу, хадис бул өзүңө жана айлана чөйрөгө бир шифа. Инда зикру салихин танзилу рахма. Салих жакшы адамдар жөнүндө сүйлөсөң, Аллахнын рахматы жайт дейт. Отуруп алда тилиң бар экен, Кудайыма шүгүр, сахабалар сүйлөгүн, балдарыңа пайгамбар жөнүндө сүйлөгүн, Куран жөнүндө сүйлөгүн. Эгер Куран жөнүндө сүйлөп, Куран окусаң, хадис окусаң, өзүң үчүн айлана чөйрөңө бир шифа боло турган нерсе. Ал эми сен отуруп алып адамдардын кемчилигин, адамдар жөнүндө гыйбат кылып сүйлөй турган болсоң, ал өзүң үчүн, айланаң үчүн бир өтө жаман оору бул. Хазрет Умар мындай дептир: "Зикруллах шифаун". Алланы зикир кылуу бул шифа экен. Көп ооруларга, дарттарга дава экен. Ва зикрун нас даун. Ал эми адамдарды сүйлөгөндүк, адамдардын артынан сүйлөгөндүк бул эң жаман оору дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, коомубуз бүгүн мусулмандар өтө жаман, жугуштуу оору менен ооруп калганбыз. Бирок бул оорудун кандай жаман экенин, бул оорудун кесепетин тилекке каршы көбүз биле албайбыз. Чогулуштары ушул менен кызыйт. Отурган жер ошо бирөөдүн кемчилигин айтуу менен ошо чогулуштар өзүнчө кызык болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мындай дейт: "Иякум ваззан, фа инна занна акзабул хадис". Күмөн кылуудан сактангыла. Ушундай бекен, бирөөдүн машинасына түшүрүп койсо эле, же бирөө азан бир иши бардыр, башкасы бардыр. Күмөн, жаман күмөн кылуу акзабул хадис, эң жалган сөз дейт. Бирөөдү карап туруп эле өзүңчө өкүм чыгара бербе. Күмөн кылуудан сактангыла. Албетте күмөн эң калп сөз. Вала тахассасу, вала таjaссасу. Жасус деген шпиондук кылбагыла. Аңдыбагыла бири-бириңди. Вала тахасаду, бири-бириңе кызганбагыла. Вала тадабару, бириңди бириң көргөн кезде жүзүгүрүп, моюн буруп кетпегиле. Вала табагаду, бири-бириңди жаман көрбөгүлө. Ва куна ибадаллахи ихвана. Алланын бенделери бир тууган болгула дейт. Элестет, бир тууганбыз. Иннамал муъминуна ихва. Имандуулар бир тууган деп бүгүн имандууду шубап жатат. Башка дин душмандарын чырагына май тамызып жатасың. Кайда баратасың? Имам Бухари риwayat кылган хадис. Ва иякум ваззан. Күмөндөн сактангыла. Паланчы ондай болсо керек, паланчы мындай болсо, паланчы жамаат ондай болсо, паланчы кустанчы мындай. Фа инна занна акзабул хадис. Сөздөрдүн эң жалганы сен так менен мындай такта мындай күмөн кылып сүйлөгөнүң эң жалган сөз. Вала таjaссасу. Аңчылык кылбагын, шпиондук кылбагын. Бирөөдүн пайдасына. Вала тахасаду. Кызганба. Вала тадабару.
Бириңди бириң көргөндө мусулмансыңбы? Кыблаң бирби? Раббың бирби? Пайгамбарың бирби? Диниң бирби? Кураның бирби? Ассаламу алейкум көрүшкөн. Бу мен жамаатымдан эмес, бу менден эмес. Тадабару бири-бириңе жүзүгүрүп кетпегин моюнду. Вала табагазу бири-бириңди жаман көрбө. Ва куна ибадаллахи ихвана. Алланын кулдары бир тууган болгула. Имам Бухари риваят кылган Абу Хурайрадан. Инна мин арбар риба. Кебирлете Кудайыма шүгүр мен 5 вак намазымды окуймун. Мен динге антем, мен мындай кызмат кылам. Риба сүткордук процент менен иштегенди эң чоң күнөө, туурабы? Бирөөдүн акын процент менен сүткордук кылган. Инна мин арбар риба. Рибалардын эң жаман рибасы, сүткордуктун эң жаман сүткордугу ал иститалату фи ирдил муслим. Бир мусулмандын намысы менен ойногондук. Бирөөдүн артын чукугандык, бирөөдү жамандагандык, бирөө жөнүндө жаман нерсе жазгандык эң чоң рибанын рибасы болот. Сүткордуктун сүткордугу. Бигайри хаккын аккат жолу жок эле, өзүңчө ар нерсени так менен эмес сүйлөй бергендик. Мен сүткор эмесмин дебегин. Пара менен, процент менен иштеген арам деп туруп, башка бир мусулмандын намысы менен ойной турган болсоң, бирөөдүн намысын төгө турган болсоң, анда сен эң сүткорлордун сүткорусуң. Бул хадисте Абу Дауд риваят кылган Саид ибн Зайдтан, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир салават. Көңүл бур, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: Иннал абда ла ятакалламу би калиматин мин ридваниллах ла ялqi лаха балан ярфа'у Аллаху биха даражат. Кеде бенде көңүл бурбастан бир жакшы сөз сүйлөп коет. Иман жолуна, ислам жолуна, дават жолунда кээ бир сиздин жакшынакай сөзүңүз менен бир адамдын туура багытка түшүүсүнө себеп болосуз. Bir söz söylediğiniz Allah razı ola turgan. Balkim siz anın uşunday bağlılığına köngül burbadınız. Allah oşo söylegen sözünüz menen değişteki darajanızı kötüröt. Ulandısı ve innal abda la yetekallamu bi kalimatin. Kebir bendiler köngül burbasan bir sözü söylep koyat. Min sahatillah Allah'ın gazabı qarı keltirgan, Allah'ın açuusun keltire turgan sözü söyleyt. La yulqi laha balan. Bir köngül burbayt. Ayttım da deb. Yahvu biha fi cehennem. Dozoktun en tereң жерine düşüp кетет ошону менен. Урматтуу мусулман бир тууган, тилим бар деп ар нерсени сүйлөбөш керек. Тилдин сөөгү жок. Оңго, солго кайда бурсаң кете берет. Бирок 32 тиш менен тосуп койгон аны. Жагыңды жап. Ар бир сүйлөгөн сөзүбүзгө бул söz senden çıkkanга çeyin, söz senin kulun. Oğuzundan çıkkandan keyin sözge sen kul bolup kalasın. Buttan taygan turat, tilden taygan turbayt deydi. Hazreti Anas'tan Allah Teala razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Köngül bur, bir salavat. Lemma urice bi berartu bi kavmin Miraç. Rajab ayındayız. Peygamberimiz men Miraç'a çıkkan kezde 7-ci qavat asmanға көтөрүлгөн кезде Аллах Таала өз кудурети менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дозокток адамдар кандай кыйналат, бейиште кандай жыргайт, кээ бир нерселерди пайгамбарыбызга Аллах Таала көрсөттү. Ламма урижа би марарту би кавмин, мен Миражга чыккан кезде бир коомдон өтүп бараттым дейт пайгамбарыбыз. Бир жамаат коомдун алдынан өтүп бараттым. Лахум азфару мин нухас. Алардын тырмактары жезден экен дейт. Эмнеден экен? Жезден болгон тырмагы бар экен. Темирден эмес. Жезден болгон тырмагы. Яхмушуна вужухахум. Алар өзүнүн ошо жезден болгон тырмагы менен беттерин аймап жатыптыр. Ва судурахум көкүрөктөрүн аймап жатыптыр. Факулт. Пайгамбарыбыз айтты: "Ман хаула я Жабраил?" Эй Жабраил, булар ким? Жүздөрүн, көкүрөктөрүн тутуп жаткан ким булар? Qala haula'i allazina ya'kuluna luhumun nas. Bular bul dünyoda жашаганда адамдардын этин жегендер. Кантип жегендер? Базардан алып келип кууруп жегенби? Жок. Ар жерге отурган кезде мусулмандардын бир туугандардын артынан гыйбат кылган, жамандаган, алардын кемчилигин сүйлөгөн. Wa yaqauna fi a'radihim. Башка адамдардын намысын төккөн, бирөөлөрдүн уятын сүйлөгөн. Кыяматта газабы ушул экен.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бұлар кімдер десе, бұлар адамдардың етін жегендер ушылар дейді. Құдай Тағала барымызды сақтасын. Жабир Аби Саид ал-Худри екеуінің Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риуаят қылады: "Иякум вал ғиба, фа иннаха шаррун миназ зина." Көңіл бір, урматты мұсылман бір туған, ғибат қылбағыла дейді Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Біреудің кемшілігін артынан сөйлебегілі. Фа иннаха шаррун миназ зина. Ғибат зинадан да жаман дейді. Зина никесіз құмар қандырған чоң күні. Бірақ зина қылған адам тоба қылса, хадыр болса, Аллах кешіруші мүмкін. Бұл ғибатта біреудің ақын өтіп отасын. Урматты мұсылман бір туған, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабал деген сахабаға қанша насихат қылып жатқан кезде Муаз айтады: "Я Расулаллах, біз өзімізден шыққан сөзге де жауап береміз бе?" дейді. Сөйлеген сөздерімізге жауап береміз деп Пайғамбардан Муаз ибн Жабал сұрағанда Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Сакилатка уммук." Енең сені жоғалтсын дейді. Енең сені жоғалтып қайғырсын деген. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. Адамдар тұмшығы менен дозаққа неге түседі дейді. Тұмшығы менен адамдар дозаққа түсісі ошо тілдерінің қылған қылық жорығдан, тілден хасыл қылған емесі, тілден пайда болған күнәлердің кесепеті. Тілі менен сөйлеген, тілі менен жасаған күнәлердің кесепетінен адамдар башы менен тұмшығы менен дозаққа түшіріледі дейді. Урматты мұсылман бір туған, көңіл бір, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дейді: "Ла ястақиму иман абд." Bir бенденің иманы түз бекем болбойды. Аллахым иманыңызды бекем қылсын. Бекем иман жолда барыңызды бекем қылсын. Ла ястақим иман абд хатта ястақима қалбух. Адамдың иманы жүрегі таза болмайынша, жүрегіңіз түз болмайынша, жүрегіңіз башқаларға сүйүү болмайынша, өзіңе қалаған нәрсені башқаға қаламайынша, өзіңе жақсы көрген нәрсені башқа өзгелерге жақсы көрмейінше, иманың бекем болмайды. Вала ястақиму қалбух. Ал эми сенің жүрегің түз бола албайды. Жүрегің башқаға өзіңе сүйген нәрсені башқаға сүйе албайсың. Хатта ястақима лисан, тілің түз болмайынша, тілің оңалмайынша. Вала ядхулул жанната Мен ла я'ман жару баваиqa. Қошнасына тыныштық бербеген бейішке кірбейді дейді. Тілі менен башқасы менен. Урматты мұсылман бір туған, Хазіреті Усман, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3-ші халифасы, Пайғамбардың күйеу баласы, отырған кезде Хузайфа қала, бір сөз айтып келдім Хазіреті Усманның алдында. Хузайфа айтты: "Етият бол. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة فتان." Пайғамбар айтты дейді, фаттан, бұзықу, ушақчы бейішке кірбейді деген. Сөз айтудан мұрда сөзді анықта деді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушақчы бейішке кірбейді деді. Асма бинти Язид деген сахабалардан біреусі Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анна Расул саллаллаху алейхи вассалам айюхан нас. О инсандар, көңіл бұрын, Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабалары айтқан болса, бүгін бізге тиешелі. Бетте юханнас. Ала ухбирукум би хиярикум. Сілердің араңарда ең жақшыларыңарды айтып берейін бі деді. Ушыл хадиске өзіңізді бұл хадистің таразасына өлчеміне салың. Сіз қайсылардансыз? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сілерге араңарда ең жақшыларыңарды айтайын бі деді. Қалу бәлә я Расулаллах. Айтың біздің арамызда кімдер жақшылар деді. Қала хиярукум. Пайғамбар айтты, сілердің араңарда ең жақшыларыңар аллазина иза руу зукираллах. Сілерді қарағанда адамдар, сізді көрген адам, сөзіңізді, қимыл әрекетіңізді, мамилеңізді көріп тұрып Алланы ескерсе, машалла Құдайдан қорққан нұрды инсан екен. Құдайдан қорққан адам жалған сөйлеу екен. Машалла намазын оқиды екен. Машалла иманды екен. Арам жолда жүрбейді екен. Таразды алдабайды екен. Қачан сізді көріп тұрып Алланы ескерсе, сізді көрген адам сіздің келбетіңізден, тазалығыңыздан, мамилеңізден Алланы ескерсеңіз, динді ескертсеңіз, ошол ең жақсы адамдар дейді. Авала ухбирукум биширарикум. Эми жаманыңар ким экенин айтайынбы деді.
Силердин араңарда эң жамандар ким экенин айтайынбы? Кала бала я Расулаллах. Аллахнын элчиси айтыңчы биздин арабызда кимдер жамандар? Кала фа инна ширарикум ал-машшауна бин-намима. Силердин араңардагы эң жамандар ушак сөз ташыгандар, ушакчылар. Вал муфсидуна байнал ахибба. Жөнүнө ушак ташыбайт. Дос менен досту, кээде аялы менен күйөөсүн, кээде кошуна менен кошунанын, кээде бир кесипте иштеген адамдардын, бири-бирини сыйлаган адамдардын арасын ушак менен ажыраткандар. Ушак айың айтып, досторду, үй бүлөнү бузат. Мусулмандардын арасыга бөлүп жарат, фитна кылат. Ал-багуна лил-барра ал-айб. Дагы силердин эң жамандарыңар таза адамдардын кемчилигин тапсам деп изилейт да. Жакшылыгың болсо жашырат, кемчилигиңди жаят. Жакшылыгын жашырып, кимдин болсо, кандай мусулман болсун, бир кемчилигин таап калсам, дайым эми койнунда котур ташы бар да. Кантип бирөөдүн кемчилигин тапсам, ушуну шерменде кылсам. Ибн Мубарак деген Абу Ханифанын замандашы досторунан бирөөсү, чоң ислам алымы мындай дейт: "Лау кунту мугтабан ахадан ла агтабту валиди ли анна хаққа би хасанати." Караңыз, Ибн Мубарак айтат: "Эгер бирөөдү гыйбат кыла турган болсом, бирөөдүн артынан сүйлөй турган болсом, мен ата-энемди жамандайт элем" дейт. Бир пайгамбарга салават. Эмне үчүн? Эгер мен бирөөдүн артынан жаман сөз сүйлөп жамандай турган болсом, ата-энемди жамандайт элем. Себеп менин соолума ата-энем татыктуу дейт. Гыйбат кылган адамдын соон ошол жамандалган адамга алып берет. Сен кимди гыйбат кылсаң, соопторуң, намазың, орозоңду гыйбат кылган адамга кыяматта алып берип коет. Ошондуктан бул Ибн Мубарак айтат: "Мен гыйбат кылсам, ата-энемди гыйбат кылмакмын, себеп кыяматта мен соопторумду ата-энем алганы жакшыраак" дейт. Ата-энем менин жакшылыгыма татыктуураак дейт. Ибн Аббас пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сахабалардан: "Инна ара кала ли аби." Ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас, мына аты Абдулла, атасынын аты Аббас. Атам мага мындай деди дейт: "Инна ара амирул муъминин, яни Умар, юдника ва юқаррибука." Балам, сени амирул муъминин Хазрет Умар сага жакындап алыптыр. Хазрет Умар сени өзүнүн чогулушуна, жанына жакындатып, Хазрет Умарга жакын болуп калыпсың деди. Хазрет Умар ким? Халифа, мусулмандардын жетекчиси. Атасы айтат: "Балам, амирул муъминин, имандуулардын жетекчиси сени өзүгө жакындардан кылып калыптыр. Фахфазани саласа. 3 насаатымды кулагыңа түйүп алгын. Бекем түйүп алып амал кылгын" деди. "Балам, сен падышага жакындап калсың, 3 нерсеге бекем бол" деди. Биринчи: "Ияка ан южарриб алейка казиба." Эч качан сенден калп сөз укпасын падыша. Падышадан амирул муъминге эч качан калп айтып барба, жалган сүйлөбө. "Ва ияка ан туфсилаху сирран." Экинчиси: эч качан падышанын сырын көчөгө айтып чыкпа. Анын сырын башка жерге айтып чыкпагын. "Ва ияка ан тагдаб инда ахадан." Үчүнчүсү: балам, көзүңдү ач. Падышанын жанында эч качан бирөөдү жаман сүйлөбө, бирөөдү гыйбат кылба деди. Урматтуу мусулман бирден, кана эми бүгүн да биз балдарыбызга ушуну үйрөтсөк: балам, эч качан калп сүйлөбөгүн. Балам, эч качан бирөөдүн сырын айтпагын. Балам, эч качан бирөөдү гыйбат кылбагын деп. Тилекке каршы бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, гыйбат кылбаса чайга шакар кошулбагандай болуп калабы. Же тамагыда бир салат болбой калганы болобу. Гыйбат менен чогулуштар. Отурган жерде мусулмандын этин жемей. Бүгүн массалык маалымат каражаттарында да жакшы эмес, ар бир жерде бирөөдүн артынан бир жеме чыкпайт. Өткөндө биз Чубак ажекөз Грозныйга барып, гостиницада номер алганча бир креслого отуруп коюп, бирөө сүрөткө тартып коюп койду. Булар көпкөнүнү кара, отурганына кара. Ал кресло эмне үчүн турат айтты? А креслого отурбай жерге отурса, экөө акмак экен дейт эле, туурабы? Кресло турса жерге отуруп алыптыр деп. Урматтуу мусулмандар, билбейм эмне кылышты билбей калдык. Канча бети арат, дарат албаган, гусулду билбеген, эмне кылбаса иши жок. Ошол жерден да бир нерсе табып турат да, жумуртканын кырын издеп, бир жакшылык жакты айтсаң болбойбу?
Кимибиздин кемчилигибиз жок. Бардыгыбыз чийки сүт эмгенбиз. Адам баласы баарыбызда катабыз бар, кемчилигибиз бар. Бирок бейайып Парвардигар деп коет. Айыпсыз бизди жараткан тарбия кылуучу Аллах. Аллахтын тандаган Мустафа пайгамбардын кемчилиги жок. Менен сен бендебиз го биз периште эмеспиз. Абу Хурайрадан Аллах разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи юбсиру ахадукум ал-казата фи айнахи. Силердин бирөөңөр дейт, мусулмандар шундай болуп калган. Юбсиру ахадукум ал-казата фи айнахи. Мусулман бир тууганын көзүндө кичинекей чылпак, кыпындай болгон чылпакты көрөт. Ваянса ал-жиза ал-жизла фи айнихи. Бирок көзүндө чоң бир бутакты көрбөйт өзүндөгү. Бирөөдүн көзүндөгү чылпакты кичинекей бир кыпындай микроскоп менен көрүнө турган нерсени көрүп алат кемчилигин. Өзүнүн канча чоң бир эмелери бар, аны көрбөйт да. Бул хадис. Ата бабабыз кандай динде бекен болгон, хадисте, аятта сүйлөгөн сөздөрүндө, макалла кабында бизде да бар го, бирөөдүн көзүндөгү кичинемени көрөсүң, туурабы? Өзүнүн башындагы төөнү көрбөйт, башка кылбайт деп. Өзүндөгү чоң шакча бутакты көрбөйт дагы, анан бирөөдүн эмесин издейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жашоодо канча сүйлөйбүз? Бул ар бир сүйлөгөн сөзүбүз акыретте жана бул дүйнөдө бизди өкүндүрбөй турган болуш керек. Акылдуу адам сөздү сүйлөштөн мурда ойлоп, буну айтсам пайдасы барбы? Өзүмө, айлана чөйрөгө ойлонуп туруп анан сүйлөйт. Акылсыз айтып койгондон кийин ойлонот. Ар бир сөзүбүзгө жооп беребиз. Жасаган амалыңа, кыймыл аракетиңе жооп берген сыяктуу, балким сүйлөгөн сөзгө андан да чоңураак жооп берет. Урматтуу мусулман бир тууган, караң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр жолдошу, Абу Бакр Сиддиктин кызы, хадис илиминде Абу Бакр, Умардын баласы Абдулладан кийин 3-чү орунда турган Айша энебиз. Уммул муъминин энебиз. Имандуулардын энеси. Пайгамбардын өмүр жолдошу қалат фақулту я Расулалла инна Сафиyyata имраатун ва қалат бияди хаказа. Пайгамбардын жанында сөз болуп атып, Сафия мындай го дедим дейт. Сафия пайгамбардын экинчи өмүр жолдошу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүйлөп жатып, Сафия мындай дедим, бою кыска деп койдум дейт. Колу менен ишарат кылды. Оозу менен айткан жок. Я Расулалла, Сафияңыз мындай деп кыскалыгын көрсөттүм дейт. Кааннаха та'ни ал-qasira. Кол менен көрсөтүүдөн максат бою кыска демекчимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи я Айша лaqad qulti kalimatan law muzijat biha ma'ul bahr lamazajat. Айша, шундай жаман сөз айттың. Сен айткан сөздү океан деңгиздин суусуна койсо, океандын деңгиздин суусун сасытып, түсүн да бузуп, булгап салмак дейт. Болбосом Сафия энебиздин сыпатын айтты. Урматтуу мусулман бир тууган, караң. Айша, шундай жаман сөз айттың. Эгер сен айткан сөздү деңгиздин суусуна кошкондо, деңгиздин суусун даамын да, түсүн да, жытын да өзгөртө бермек дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, тилибизди сактайлы. Бирөөдүн артынан ар түрдүү сөздөрдү сүйлөп гыйбат кылбайлы. Бирок чогулушта бүгүн бирөөдүн этин жеш эмес, этти жештен мурда тилип, ага тузду себип, ар түрдүү курдоомот менен шубап, аялдардын чогулушундай дейин десең, бүгүн аялдардан эркектер өтүп кетти. Андан кийин айтат, биз момунбуз, чыныгы муъминбиз. Биз чыныгы туура жолдобуз, алар адашкан. Биз кыйынбыз. Сага ким гарантия берди? Колуңдан эмне 5ке сен киресиң деген эме барбы жолдомо? Сен эле туура экен, сенден башка баары адашкан экен. Сен аппак экенсиң, башкалар баары эме экен. Өзүңдү эр ойлосоң, башкаларды шер ойлогон. Биз чыныгы момунбуз, чынчылдар бизбиз, туура жолдо бизбиз, башкалар аткан. Урматтуу мусулман бир тууганым. Абдулла ибн Мас'уд, "Валлахи лази ла илаха иллаху".
жалгыз Аллах Таалага ант ичем дейт. Жалгыз сыйынууга татытуу болгон Аллага ант касам болсун дейт Абдулла ибн Масуд. Ма аля захирил ард шейун ахваж иля тул сijn минал лисан. Жер бетинде түрмөгө эң муктаж болгон, камап коюуга эң муктаж болгон бул тил дейт. Жер бетинде эң көп камала турган нерсе эмне экен? Тилди камап койгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ey паланчы, сенде эки касиет сыпатың бар, Аллах жана пайгамбар сүйөт" деди. Карачы, элестет. Пайгамбар айткан сахабанын ордуңду кой да, пайгамбар балким сага айтып атат. Сенде эки сыпат бар, Аллах жана пайгамбар аны сүйөт дейт. Биринчиси ас-самт, көп сүйлөбөй, үн чыкпай отуруп, көп угат экен. Көп угат, үн чыкпайт. Ва хуснул хулук, жакшы адеп ахлактуу. Мүнөзүң жакшы. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, көп сүйлөгөндөн көрө көбүрөөк угуп үйрөнгөн. Тил бул шайтандын бир эмес экен да, бошотуп берген жиби дейсизби? Ал ар жака сени азгырышы мүмкүн. Эгер инсан ошо тилине ээ чыга албаса, тилин ар жака бошотуп бере турган болсо, ошол тил аркылуу жүрөгүнө эң жаман заңдата турган нерселер кире берет. Андан кийин Алланын рахматынан, Алланын зикириден, ибадатынан алыстап кетет. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мин хуснил исламил мар карайма. Балким сен шундансың, ушуга салыштырып көр. Мин хуснил исламил мар. Бир адамдын исламда жакшылыгы, мусулманчылыгын боптур, сен өзгөчө экенсиң. Шул хадиске дал келеби сен? Шул хадиске өзүңдү салыштырып көрчү. Бирөөдүн исламда, мусулманчылыкта өтө жакшы болгондугунун аламаты, белгиси тарку мала, яны тиешеси, өзүгө тиешеси жок нерсени таштайт дейт. Тиешеси болбогон нерсеге аралаша бербейт дейт. Сен кыйын экенсиң, сен акылдуу экенсиң, жакшы экенсиң, исламда сенин иманың бекем экен, башкаларга үлгү боло турган адам экенсиң, башкалардын артынан сүйлөбө, гыйбат кылба, жазба, өзүңдү оңо. Биз сени үлгү кылып сенин артыңнан жүрөлү. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи аль-калима тайиба садака дейт. Жакшы сөз бул садака экен. Жакшы сөз не экен? Садака, машалла. Тиякта 10 сом, 100 сомуң бере албасаң, жакшы сөз сүйлө, садака кылып жүр. Өзүңө күнөөлөрдү аспастан башкалардын менен. Бирок гыйбат кээде, урматтуу мусулман бир тууган, жеке адамга болот. Жеке адамды менин намысымды, мен жөнүндө сүйлөсөң, келип кечирип кой, мен туура эмес айтыппын, туура эмес түшүнүппүн, жаман күмөн кылыппын десең, болду. Мен кечирсем. Бирок бир жамаатка тиешелүү болсо, жамаат таблигандай экен, ар бир мүчөсүнөн кечирим сурашың керек. Ар бир адамды ыраазы кылышың керек. Паланчы коом мындай экен дедиңби, ошо жамааттын баарынан кечирим сурашың керек. Жеке адамды гыйбат кылган, бир жамаатты гыйбат кылган, бир элди гыйбат кылган, ал өтө чоң күнөөлөрдөн бирөөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иза хаддаса ар-раджул вакад кала наби саллаллаху бил хадис сумма илтафат фахи амана. Сизге пайгамбар айтат, бирөө сизге бир нерсе айтып атат да, айткандан кийин эки жак карап койду. Же нарак барып жетелет да, сизге айтып атат. Же сүйлөгөн сөзүндө эки жакты карап койду, бул деген аманат, сага айтып жатам, башкага айтпа деген сөз. Эгер сага бирөө сөз айтып эки жакка караган кезде башкалар укпасын деди, бул аманат, аманатка кыянат кылба. Сактагын муну. Бул эми бирөөгө айтпа деш шарт эмес экен. Пайгамбар эмне дейт? Сага бирөө сөз айтып эки жакты карап койду, билип койгон, бул аманат сага тапшырып атат. Аманатка кыянат кылып, аны башка жерге айтып чыкпагын. Имам Тирмизи риwayat кылган хадис. Сөз аманат. Кыяматта жооп беребиз. Кыяматта көп адамдардын дозокко түшүүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтты, пайгамбар айтты, адамдарды эң көп дозокко алып келе турган себеп эмне экенин билесиңерби деди. Адамдардын дозокко эң көп түшүшүнө себеп болгон ал-фаму вал-фаржу. Ал-фам ооз жана эки сандын ортасы деди. Şu эки кесепет адамдарды дозокко түшүрөт деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондуктан ман язман ли ма байна лихяйх ва ма байна фахдайх адману лахул жанна. Ким мага
эки сакал менен муруттун арасын сактоого кепилдик берсе, сакалым менен муруттун арасында тилимди сактай алам деп кепилдик берсе, жана эки сандын ортосун арамдан сактайм деп кепилдик берсе дейт пайгамбар, ал адамга бейишке кепилдик берем дейт. Ал адамдын бейишке кирүүсүнө мен кепилмин дейт. Өтө оор нерсе экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөбө деген жок, сүйлө. Мен кана юмину биллахи вал яумил ахир фальякул хайран. Ким Аллахнын барлыгына, бирлигине иман келтирсе, жакшы сөз сүйлөсүн. Жакшы нерсени айт. Ау ла ясмут. Жакшы нерсе айта албайсыңбы? Үн чыкпай оозуңду жап. Аллахнын барлыгына, бирлигине, кыямат күнүнө ишенген бенде жакшы сөз сүйлөсүн, же оозун жаап отурсун, үн чыкпасын. Кебирлер айтат, мен укканымды айтып койдум да дейт. Пайгамбардын бул хадисине караган, Имам Муслим риваят кылган, кафа бил мар'i кадибан ан юхаддиса би кулли ма сами'a. Адамдын жалганчы болуп калуусуна, калпычы болуп калуусуна жетишет уккан эле айта берсе дейт. Уккан деле оттой бербе ар нерсени. Билип билбестен, аныктабастан, мен палан жерден уктум эле, уккан нерсеңди эле айта берсең, ошо сенин жалганчы, калпычы болуп калууңа жетишерлүү күнөө экен. Урматтуу мусулман бир тууган, мусулман адам ойго болот. Мусулман алысты көрө билет. Мусулман башкалар үчүн кулак болуп калбайт. Ар нерсени уга берген. Каалаган алып келип сага туура эмес маалыматтарды бере бербесин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи тааввазу биллахи минал фитан. Кудай Тааладан жардам сурагыла. Аллахым бизди фитнадан, бузукулуктан, элди бөлүп жаруудан сакта деп. Ма захара минха ва ма батан. Көрүнгөн, көрүнбөгөн фитнадан Кудай сактасын деп, Кудай Тааладан жардам сурагыла дейт. Дуаларыбызда жөн эле мал, мүлк, соода, контейнер сурай бербестен не сурашыбыз керек экен? Кудайым бизди фитнадан, ар түрдүү сыноодон, бузукулуктан, ушак айыңдан, гыйбаттан сакта деп. Наузу биллахи минал фитан. Кудайым бизди фитналардан сактагын. Көрүнгөн жана көрүнбөгөн ар түрдүү элди бөлүп жарган фитналардан, бузукулуктан сактагын. Адам баласы эки нерсени жактырбайт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи иснани якрахума ибн адам. Эки нерсени адам баласы жаман көрөт дейт. Якрахул маут. Өлүмдү жаман көрөт дейт. Ким өлүмдү жакшы көрөт? Адам баласы өлүмдү жаман көрөт экен. Вал мауту хайрун лаху минал фитна. Бирок биз жаман көргөн өлүм фитнадан көрө бизге жакшыраак экен. Элди бөлүп жаруу, ушак айын кылуу, гыйбат кылуу, адамдарды ар түрдүү нерсе менен бөлүп жаруу, фитна кылгандан көрө биз жаман көргөн өлүм биз үчүн жакшыраак экен. Ва якраху киллатил мал. Малы, байлыгы аз болгонду жаман көрөт, көп болсун дейт. Ва киллатил мал акаллил хисаб. Бирок малыңдын аздыгы эсеп бергенге оңоюраак, жеңилирээк, жакшыраак экен. Сахил Жамида келген. Аллах Куранда айтты: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Вал фитнату ашадду минал катл." Фитна деген элди бөлүп жаруу, элге туура эмес маалыматтарды таркатуу, элге ушак айың деме кылуу өлүмдөн да жаманыраак күнөө дейт. Вал фитнату ашадду минал катл. Адам өлтүргөндөн, өлүмдөн да жаман күнөө дейт. Бакара сүрөсү 191-аят. Урматтуу мусулман, бир элестеткен, жахилиятта ислам келе элек кезде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманын пайгамбар боло элек кезинде арабтар кыз төрөлгөн кезде кызды намыс деп 3 жашар, 4 жашар кызын жетелеп келип, өз колу менен көр казып тирүүлөй көмүп салган адам өлтүрүүдөн көрө фитна жаманыраак дейт. Ва изал мауудату суилат би ай замбин кутилат. Кыяматта тирүүлөй өлтүрүлгөн кыз сурайт экен: "Кайсы күнөөгө мени өлтүрдүң?" деп. "Би ай замбин кутилат." Эмне үчүн мени өлтүрүлдүң? Эмне үчүн мени тирүүлөй көмдүң? Ошол тирүүлөй көмүлүп өлтүргөн катылдан көрө адам өлтүргөндөн да жаманыраак күнөө эмне экен? Элди бөлүп жаруу, элдин арасына ар түрдүү жаман нерсени таркатуу. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуасы: "Аллахумма инни а'удука минал аджзи вал касал." Аллахым мени ажыздыктан сактагын. Колум менен иштелсе келбейт, отура бербе. Кыла албайм, жасай албайм. Пайгамбар айтат: "Аллахумма инни а'удука минал аджз." Аллахым мени ажыздыктан сактагын. Вал касал. Касал баткендиктер ооруду касал деп коебуз. Баткендиктер түшүнүп күлүп калды.
Касал деген араб тілінде жалқау деген сөз. Аллахым мені жалқаулықтан сақта. Мұсылман жалқау болбойды, іштейді, әрекет қылады. Вал жубн, жана қорқоқтықтан сақта. Мұсылман қорқоқ болбойды. Елін жерін қорғойды. Вал бухул, сараңдықтан сақта. Пайғамбар неден сұрайды деген Аллах Тағаладан? Құдайым мені ажыздықтан сақта, жалқаулықтан сақта, қорқоқтықтан сақта, бақылдық, сараңдық, жадниліктен сақта. Вал харами, жана қарылыққа келжіп қалғандығынан сақта. Құдай сақтасын. Аллах Тағала бардығызға жақшылық, жақшынақай қарылық насip етсін. Қарыған инсандарға да Аллах Тағала жақшылық берсін. Бірақ урматтуу мусулман бир туган, жаштыгыңда бул денеңди, акылыңды ибадат менен, Куран менен, хадис менен таза сактасаң, Аллах карыганда жакшылыкты берет. Жаштыгыңда кылжыңдап, атың өчкөр аракка кул болуп, ар түрдүү кумарлар менен жүрсөң, карыганда кылжыйып каласың. Бирөө айтат, мен атамды байлап коем дейт. Болгон окуя чындык бул. Атамды байлап, ой, эмнеге атаңды байлайсың? Атаңды сыйлабайсың бу карыганды. Чечип койсок дейт, өзүнүн нажасатын жеп коет дейт. Кийимдерин чечип алат дейт, жылаңач болуп дейт. Ал жылаңач болуп жүргөн жакшы көргөн да. Кудай сактасын. Байлап койсок, чечип койсо өзүнүн заңдарын жеп коет экен. Ошондой арам менен жүргөн адам, ошо арамды жейт анан. Жаштар көңүл бур. Жаштыгыңда Аллах берген аманат, денеңди арамдан сактаган. Аллах карыганда сактайт. Аллахым барыбызга жакшылык, жакшынакай карылык насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, имам Муслим, имам Бухари риваят кылган хадисте айтат: фитнадан Аллах сактасын. Аллахым бизди фитнадан сактасын. Вал фитнату наиматун ла'ана Аллаху ман айқазаха. Фитна элди бөлүп жаруу, элдин арасындагы туура эмес түшүнүктөр уктап жаткан нерсе дейт. Ким аны ойготсо, ага Аллахнын наалаты болсун. Ва ла'ана ман аш'ала нараха. Жана фитнанын отун от алдырган, фитна отуна май тамызган, же жандырган адамга Аллахнын наалаты болсун. Элдин арасында жанаган фитна болгон кезде, бөлүп жарылуу болгон кезде, улут-улутка, урууларга бөлгөн кезде, же трайбалистик пикирлерди таркаткан кезде, анда урматтуу мусулман бир туган, ал от алып кеткен кезде, алымдардын үнүн да укпай калат адамдар. Данышмандардын үнүн укпай калат, аксакалдардын доошун укпай калат, акылдуулардын акыл насаатын укпай калат. Кудай сактасын, ал от албасын. Аллахым мекенибизди, элибизди, жерибизди ушундай фитналардан, бөлүнүп жарылуудан Кудайым сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай дейт: сатакунул фитна. Фитна болот, адамдардын арасында бузукулук болот. Жанагындай мана 2010-жыл болду, башка болду. Бөлүп жарылуу улуттарга, урууларга, жерлерге. Фитан. Ал-qaid фия хайрун мин ал-qaim. Ошондой бөлүп жарылуу болгон кезде, түрдүү пикир келишпестик болгон кезде, отурган адам кыймылдабай, кошулбай отурган адам турган адамдан жакшыраак дейт. Отурган адам тик турган адамдан жакшыраак. Вал-qaim фия хайрун мин ал-маши. Тик турган адам жакшыраак ал жака барган адамдан. Вал-маши фия хайрун мин ас-са'i. Акырын басып барган адам жакшыраак ошол фитнага чуркагандан, бузукулукка, элди бөлүп жалууга болуп жаткан жерге чуркаган адамдан басып бараткан адам жакшыраак. Ва ман юшриф лаха тасташрифуху. Ва ман важа, ким ага барса ошол жерде кошулат. Ва ман важада малжаан, ким ошондой бузукулук болгон кезде башпаанек таба алса, же сактан алса, башпаанек сакталсын, барбасын дейт, кошулбасын дейт. Урматтуу мусулман бир туган, сөзүмдүн акырында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: ал-му'мину лил-му'мин кал-буньян яшудду ба'духа ба'да. Имандуу адамга курулуш сыяктуу, кирпичтердин связкасы сыяктуу, Пайгамбар хадисте айтканда мындай көрсөттү. Бири-бирибизди бекемдей турган нерсе. Мусулманга ага бир туган болуп, бирибизди бирин бекемдеш керек, талкалабаш керек, бөлбөш керек, жарбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: инна шайтан зибул инсан. Шайтан инсандын карышкыры дейт. Ва иннама я'кулу зиб минал гhanam ал-qasiya. Карышкыр
Qoyların arasında bölüngönün jeyt deydi. Bölüngöndü börü jeyt деген. Elden jamaаттан чыгып алып өзүңчө bölünüp алып кыйын болсоң, карышкырдың олжосы болосуң. Алейкум бил жамаа. Жамаатта бир болгула. Фа инна шайтана ма'ал вахид. Шайтан жалгыз менен жакын. Ва хуа минал иснаини абад. Эки адамдан алысыраак, үчтөндөн да алысыраак. Жамаатка шайтан келе албайт. Пайгамбар алейхи ва саллям "Ман лам яшкурил қалил лам яшкурил касир." Az нерсеге шүгүр кылбаган адам көпкө эч качан шүгүр кылбайт дейт. Ва ман лам яшкурин нас лам яшкуриллах. Ким бендеге разы болбогон, Аллага эч качан разы болбойт. Ат-тахаддус би ни'матиллах шукрун. Алланын берген ниматы сүйлөгөндүк бул шүгүр экен. Кудайыма шүгүр бизде эркиндик бар. Кудайыма шүгүр бизде үгүт насаат бар. Кудайыма шүгүр бизде мечиттер ачылып жатат. Кудайыма шүгүр бизде дин эркиндиги бар. Кудайыма шүгүр bizde күндөн күнгө каарлар чыгып атат. Кудайыма шүгүр, bizde бар эркиндик эч жерде жок. Кудайыма шүгүр, биз микрофон аркылуу азандар айтып жатабыз, элди иманга, исламга чакырып атабыз. Алланын берген ниматын сүйлөгөндүк бул шүгүр. Ва амма би ни'мати раббика фахаддис. Ал эми Алланын берген ниматы жөнүндө сүйлөгүн дейт Аллах таала пайгамбарга. Аллах берген ниматтарга, Аллах сага тартуулаган нерсени сүйлө, бул шүгүр кылгандык. Ва таркуха куфрун. Алланын берген эркиндиге шүгүр кылбастан сүйлөбөй айтпай койсоң, ал күфр ниматынан көрдүк дейт. Вал жамаа рахматун. Жамаат бул рахмат экен. Вал фурқату азабун. Бөлүнүп жаруу бул азап экен. Аллахым азаптан сактасын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Би рахматика я архамар рахим.